Айрым бир учурларда бирөөнүн жечкен ийгилигин көрүп туруп чындап кубанган учурларың болот. Мына ушундай абал бизден Ноокат районунун аймактык ооруканасынын иши менен таанышканы барганда болду. Бул Ноокат аймактык ооруканасынын башчысы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, 3 жана 4 чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болгон, өмүрүнүн 40 жылын ушул ооруканага сарптаган врач Асамидин Марипов менен анын жааматынын кылган иштери ат эмес, атантөө көтөргүз экен. Эми кеп башынан болсун. Биз сөздү көбөйтпөй дарыгердин өзүнүн баяндамасына көңүлүңүздөрдү буралы. Кичээке диярда киргене узун турат. Азыр көп райондор мен бишкекти бүт кыдырдым да. Ушундай истен ишчерде жок экен. Ана бизде биякта биздин турмуш, анан бизде мына жаңы курулуштар 2017, 18, 19да курулган курулуштар. Где-то бир 200 ошонун Кудай буйруп башты баары жакшы болуп айып чыгат. Ноокат аймактык ооруканасында турабыз, бул балдар жандандыруу бөлүмүндө. Бул жерде жылына 500ге жакын оор ар кандай оорулар менен келет. Оорулар келет. Ошон үчүн биз азыр Кыргыз Республикасынын ушул чоң дарылоо мекемелеринин катарына киребиз. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович өткөн жылда 2019 жылда региондордун туризм архитектура деген чоң өзүнүн жардымы менен ушул биздин медицина тармагына дагы атайын мындай жерде таасирин берди. Бирок биз 2016 жылы эле санарип төштү баштаган, себеби өзү Турцияда окуп келген дагы ушу түштүк Кыргызстан түштүгүндө биринчилерден болуп биз киргизебиз да. Бүгүнкү күндө бизде ушул 200ге жакын компьютер, принтерлер, тиешелүү медициналык ушул аспаптар бизде бар. Негизинен биз бүгүн Арнес бухгалтерия, Арнес медицина деген проекттерди иштейбиз. Анын тышкары онлайн. Биз азыр Ош областтык жана Бишкек клиникалары менен жаткан ооруларды түздөн-түз консультация жасай алабыз да. Мисалы балдарды чакырып же болбосо машинада көтөрүп барбай эле биз ушул жерге через телемос аркылуу ооруларды мына баяндарын айтып туруп берсек, ошол консультациясын берип ооруларды айып кетишинде чоң нерсе жөрөлгө болот. Ошондой эле чоң кишилер дагы ушу жаткан жерлеринде ушундай телемос аркылуу дагы Бул оору Анарбеков Али 2 ай 4 күндүк бала 15-inde келип жаткан. Келгендеги диагнозу ОРВИ пневмония менен келген. Бул баланын состояниясы оор. Бала эм албай атат, 2 күндөн бери выраженная дыхательная недостаточность болуп, кече рентген кылдык. Рентгенде нижнедолевая небольничная пневмония справа деп чыкты. Мына рентгени. Мына рентген көр багы. Көр. Жүрөгү дагы чоң, өтө. Азыр дыхательная недостаточность караганда сердечная недостаточность превалирует балада. Апасынын өзү эмип келген экен, азыр эмбей калыптыр. Кормлениясы через зонд 25-27 кылып берип атабыз. Усвояемость жакшы балада. Ооба. Жок, бронхоспазм жок. Сердечный недостаток болот. Ооба. Порог сердца. Жерде кичине сердечный дискомфорт болуп, анан машинадан өтүп. Кайсы вераштерон, а? Да. Вераштерон. Мына кара, бакыт кара.
Görünüyor ekan. Su var. Şuradan bulan terörsen ana yine antibiyotikli bırakmadan tekrar nimeni yoksa neyim bu? Ne yaptı da? Ha, endi bugun. Burada balon menен taşıyt эле. Азыр bir резервуарга 300 баллон кислород ода. Суюк кислород. Вот ошону биз ишке киргиздик, мына балдарды бөлүмү, көрөк бөлүмүнө бир 150 точка койдук. Ар бир ооруга жөн эле жанагы токко сайганда эле мен саябыздагы масканы кийип койсоң дем ала берет. Күнү түнү бирдей, проблема жок. Сегодня мы с вами будем Мына разбирать биринчи жолу şu Kırgızstanda birincilerden bolup çet mamleket менен телемост түзгөнбүз. Мына Швейцария мамлекети мына 5 жыл болду. Биз менен түз ооруларды консультация жасоо, ооруларга мынча диагноз коюу, лекция окууда Швейцариянын профессорлору бизге тикеден жардам берет. Ана түшүнүксүз оорулар болсо дагы биз кайрылабыз, ошо профессорлор консультация жасап туруп, өзүнүн диагнозун дарылоо процесстерин үйрөтөт да. Экинчиси биз Бишкек менен мына профессор эжеке окутат. Bir cumasında 5-6 жол лекция болот. Врачтар түрүнө карата, bir gün хирургтарга, bir gün терапевттерге, bir gün педиатрларга, анан бизде дагы биздин базада 27 медакадемияны жаңы бүткөн жаш врачтар бар. Алар үчүн отдельно 2 жол лекция болот. Биздин айырмабыз бул жерде башка больницалардан şu телемоз аркылуу билим деңгээлди Бишкекке ошко барбай туруп эле жакшы деңгээлде алса болот да. Бул өтө жакшы, себеби бизден убакыт экономдулат, экинчиден сапат болот, үчүнчү иштеген жериңдеги өзүнүн практикалык опыттарын башка адам менен үлгү болот да, башка медиктерге. Мына шу жерде биз ушу bir жумасына 6-7 лекцияны көрөбүз. Мына азыр Бишкектен профессор бизге ушул гормондордун ушул адамга тийген таасирлери, аларды кантип дарылоо боюнча аялдардын организминдеги процессти айтып берет. Жаңы төрөлгөн балдарды баягыдай мындай оорулар балдарды, мисалы салмак жетпей калса, же болбосо сары оорусу болсо, же вес аз болуп калган болсо, шу жерде балдардын неонатология реанимация бөлүмү болот. Бул жерде орто эсеп менен 1 суткада 6-7-10 бала дарыланат. Буларга шарт түзүү боюнча мына аппараттын бүт түрлөрү коюлган. Дем алдыруучу аппарат, мында дем алдыруучу QS, бuyakta da dem aldırıcı aparatlar koyulup, ballara polnu şart düzülürlerdi. Anan giyinkisi bana mecana ait verdik sarot. Buraya açtık mı? Kanunu yaptırıp, ne var? Bir boy balana 24 saat bespiri koyun berse olur. Burada bunu çok aparatlar verildi, anan cenabı balon beni taşıyacak. 24 saat sıcak, свежий sarot beni dem aldırsa olur. Birinci töre zалы ушул аялдардын төрөтүү үчүн бардык шартка түзүлгөн. Бул дарылоо бурчубуз. Бул жерде бүт аптечкалар бар. Жана шашылыш жардам көрсөтүү. Бул жер ымыркайлар бурчу, төрөлгөн ымыркайларга жардам көрсөтүү. Аларды ушундай төрөлүп калса, биринчи шашылыш жардам көрсөтүү ушул жер. Анан энелер үчүн мындай жуунуучу жай бар. Ушуга бул эркин төрөдөгү абалдар боюнча бурчубуз. Келген аялдардын баардыгы жана энелер, кошбойлор коштоп келген жана партнер деп коет, ошолордун баардыгы ушул жерден окутулат. Ушундай залдар.
Урматтуу президенти Сооронбай Шариповдун быйылкы региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жана булалды коргоо деген ушул өзүнүн жарлыгына байланыштуу биз быйылкы жылы энелерге жана балдарга шартты аябай жакшы жеткирели деген ниет кылып атабыз. Мына азыр бізде 5 төрөт залы бар. Мындай шарт республикада эле көп болсо да, бирок бизде аябай жакшы шарт түзгөнбүз. Анан донорлор аябай жакшы жардам берет. Мына Швейцариянын проекти боюнча мына быйыл 2,5 миллион акчага рот ушундай төрөт залдарын, жаш балдарды кароочу залдарды бар ремонт жасадык. Бул балалыкты коргоо деген президенттин жарлыгын колдоон негизинде биз турмушка ашыра баштадык. Эч кандай кезек күтпөйт. Мына 2 компьютерде отурган оператор кыздар бар. Токтоосуз түрдө паспорт негизинде же болбосо ал жок болсо кээ бир күбөлүктөр негизинде токтоосуз ачыла берет. Анан Кыргыз өкмөтүнүн баягы кепилдик программасы боюнча инвалидтерге, жаш балдарга бекер толтурулат история. Анан баягы эмгекке, жөндөмдүү мезгилдерге алар акча төлөйт. Эми акча аз эле төлөйт. Ошол жалпы жаткан көлөмдүн 10%-ине жакын төлөйт. Мисалы 10 күн жатса, бир 15 000 сомдук дарылоо процесси кетсе, ол киши мисалы хирургиядан болсо 1090 сом, терапиялык профилде болсо 840 сом төлөйт. Бул аз да. Мисалы Ошто, Бишкекте азыр менчик больницаларда 25 000 чейин төлөп жатат. Бул деген сөз биздин мамлекеттин элге болгон мындай айтканда чоң камкорлук деп эсептесек болот. Жылдан жылга анализдердин саны көбөйүп, 2017 жылдан бери биз санариптештирүүгө толук өткөнбүз. Башкача айтканда бөлүмдөрдөн бул жерге ушундай талаптама түшөт. Анан анализдер келет, анализдер келип түшөт. Мурдагыдай лаборанттар ар бир бөлүмгө барып анализ алып, жазып отурбайт. Азыр ушундай вакытта анализ келет. Ал бул жерде жасалат. Анан корутундусуна электрондук вариантта алардан талаптама түшөт. Бул жерде анан кийин анализдин чыккан корутундусу бака келели. Мына жерде электрондун бери компьютерден корутундусу бөлүмдөргө берилет. Демек биздин лаборанттардын, врач лаборанттардын, лаборанткалардын ошо убактысы экономдолот. Мурдагыдай жанагындай бөлүмдөргө барышпайт, ушул жерде гана отуруп, бөлүмдөр менен только электрондук байланышта. Бул жер бүт аппараттар менен, тиешелүү аппараттар менен жабдылган, дары-дармек менен жабдылган, дарыгерлер, медсестралар иштейт. Мына дефибриллятор бар, ИВЛ аппараты бар, отсос, электроз, кислородный концентратор бар. Бул жерге келгенде жанагы кабыл алуу бөлүмүндө бейтапайын ачылбайт, ошол дарылуу мына планшетке түшөт. Дарыгерлер ушул планшет менен эле мына жерде бейтапайын ачып алып, ушул жерден акбот жазып, ушул жерде баардык параметрлер түшүп, назначение ушул жерден болот дагы. Даже ушул жерден изилдөөлөрдү жана лабораторияларга жөнөтүлгөн. Пока оорулар көргүчө лабораторный анализ дайыр болуп дагы диагноз коюу очень удобный. Анан мына планшет персональный ар бир дарыгерге алып бергенбиз да. Планшет менен акбот болот, планшет менен при пациентти дарыгер бейтаптын жанында ушунун баары түшөт. И бул дагы биздин жанагы ыкчамдуулукту көбөйтөт да. Баягы экстра класстагы деп коет, өтө кымбат татаал УЗИ аппараты. Бул азыркы эң заманбап аппараттардын бири. Себеби бул жерде ар кандай оорудун каалаган жерин көрсө болот да. Мурдагы аппараттарда жарым-жартылай көрсө, мисалы бөйрөктүн иштешин көрчү болсо, бөйрөктүн структурасын, иштешин, анан сийдикти бөлүп чыгарууну, каерде артерия, вена, кан тамыр барын точно көргөзөт да. Айрыкча кош бойлуу аялдардын ичиндеги баласы баягыдай уродство деп коет. Туаса майыптарды эртерээк тактап болбосо, значит баягы аял майып бала төрөбөйт дагы, инвалид бала болбой калат да. Бул өтө жакшы нерсе. Азыр биз ошону Кыргызстанда биздин район биринчи болду, 2 жыл болду киргизип, азыр жакшылап атабыз. Мына биздин врачтар экөөдө Москвага окуп келди. Москванын профессорлору менен бирдей деңгээлде азыр диагноз коюлат. Так что бул жагынан жакшы. 2020 жылды урматтуу президенти Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү, цифрализация жана балдарды коргоо жылы деп айтты. Белгилеп кетти өзүнүн жарлыгында. Бул аябай мындай жакшы жакшы мыйзам болуп эсептелет. Ошонун катарында мына биз аймактарды өнүктүрүүдө да жакшы турмушка ашырдык.
цифрализацияны болса біз 2016 жыл баштағанбыз. Мен өзім Турцияда оқып келгенмін. Оқығаннан кейін Кыргызстанда биринчи дарылоо мекемелери болуп баштап, мына бүгүн күндө біз 100% өттүк. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Оору больницанын астанасынан аттагандан кейін ушул ар бир кабылдуу бөлүмүнө киргенден кийин анын история болезни, анализдери, рентгени бүт бардыгы ушу цифрализациялоо аркылуу жүрөт. Мына көрдүңүздөр. Бир да адам ары бери өзүнчө чуркабайт. Бардыгы ушу автоматташтырылган электрондук система менен жүрүп, бул биринчиден ооруду нары бери чуркатпай, ора кылбаган жакшы. Экинчи, бул так диагноз койгонго аябай жакшы болот. Үчүнчү, бул жерде коррупция жоюлат. Анан төртүнчү, бул убакыт эконом болот. Бешинчи, бул кыргыз жергесинде илим билимдин өнүгүүнүн мамлекеттик деңгээлин көтөрүүдө дагы биздин кыргыз мамлекетинин деңгээлин көтөрүүдө чоң да жатканда саясаттык деңгээлге жетишкендик болуп эсептелет да. Эми мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде ошол цифрализация менен параллель ушул бир топ жаңы аппаратуралар келди. Мына Германиядан, Россиядан, Кытайдан бир топ аппараттар келди. Мына биз жылына примерно 25 миллион сомдон аппаратура сатып алабыз. Мына көрдүңүздөр, ар бир ооруга өзүнчө аппаратура коюлган. Мына мисалы балдар жандандыруу бөлүмү көрдүңүздөр, 6 ооруга 6 аппаратура турат, дем алуучу. Жаңы төрөлгөн балдарда 4 бала жатыш керек болсо 4 аппаратура турат. Ошолордун бардыгы азыркы заманбап аппаратуралардын эң кымбаты. Мына Германиядан келген аппаратура. Менимче бул Кыргызстанда да болсо керек, кээ бир больницаларда, бирок бизде аябай жакшы аппаратура. Ал автоматтык режимде өзү эле ооруду дем алдырып, баягы жүрөк урууларын бүт өзүнчө регуляциялап турат да. Анан эми кадр даярдоодо да болсо биз мында өзүбүз аракет кылып, өзүбүз окутуп, мына өзүбүздүн баягы чындыгы мээнет менен, эмгек менен окутуп, мына бүгүнкү күндө ар бир врач, ар бир орто медицина кызматкери 100% электрон системаны билет. Ал түн иштеген да, күн иштеген дагы. Буга да кошумча биз мына жалпы ушу санариптештирүүгө 5 миллион акча жумшадык. Мына быйыл дагы 150 компьютер алып атабыз. Себеби ал биринчи эскирет экен, анан өзүнүн баягы орусча айтканда моральный модель эскирет экен, анын көлөмү эскирет экен. Ошого азыр өтө кубаттуураак компьютерлерди алып туруп, анын мүмкүнчүлүгүн биз дагы колдонолу деп атабыз. Мына ошондо дагы бир топ алдыга жылыштар болот. Мына азыр биз өзүбүздүн ыкмаларды мына башка райондорго да үйрөтүп атабыз. Мына кээ бир райондор өтө эле келип бизден көрүп, үйрөнүп кетип атат. Биз, конечно, аны даярдап бергенге даярбыз. Анан мындан тышкары мына жаңы врачтар даярдоодо дагы мына биз дагы 27 медакадемиянын бүткөн ординаторлор окуп атат. Аларды дагы даярдоодо бизде өтө чоң мүмкүнчүлүк бар. Мына көрдүңүздөр, биз Швейцария мамлекети менен түздөн түз телелекция жана ооруларды консультация жасайбыз. Ооруларга диагноз коюп, аларды дарылоодо Швейцария профессорлор бизге өтө чоң жардам берди. Бишкектин профессорлору менен жумасына 3 жолу телелекция жана консультация болот. Анан тышкары мына ооруларды мурда Оштон консультант чакырып, ал келгенче 1 күн, 2 күн өтүп кетчү эле, же болбосо машинеси бузулуп. Азыр ар кандай консультацияны биз онлайн проекти боюнча 30 минут, 1 сааттын ичинде ооруду толук консультация жүргүзүп, анын дары-дармегин чечип, аны 1 күндүн ичинде бир нече жолу кайталаса болот да. Эми мурда консультант келип жазып кетип калган. Аны биз бир нече жолу жазсак болот. Аны түнү да жазса болот, күнү да жазса болот. Ар кандай погодада биз ушул ыкманы киргизип, мына бул да мындайча айтканда жумушту жеңилдетүүнүн электрон системанын бир түрү болуп эсептелет да. Эми конечно изденүү көп, биз дагы көп ыкмалар киргизип атабыз. Мына азыр компьютерлерге мына көрдүңүздөр, азыр кабыл алуу бөлүмүндө планшеттерди бердик ар бир врачта. Мына менде да бар. Мына планшет, мына планшетти эме алып туруп, значит, ар бир оорудун жанына барганда муну баягы врач өзү ачат дагы. Берги оорудун бүгүнкү ахвалы, анын температурасы, дары-дармектин кимиси өзгөрөт, кимиси азаят, кимиси калат, кайсы анализдер туура, кайсы анализ туура эмес, кимди чакырыш керек,
планшет аркылуу оордун жанында туруп баса берет. Бул компьютерге түшөт, компьютерден база топтолуп туруп, анан кийин ооруга жыйынтык берип, анын дарылоосун чечет. Буну биз сразу Бишкекке жиберсек да болот, чет элге жиберсек болот. Мына азыр жана ПРООН проекти боюнча жүрөктүн жана экиги жазууларын биз Санкт-Петербург менен жасайбыз. Биз тартабыз, моментально Санкт-Петербургка барат. Ал жерден жүрөктүн кагазды результаты келет. Жарым саат ичинде. Ушундай диагноз, мындай кыласың деп айтат. Анан биз ошол өзүбүздүн эле Кыргызстан эмес, значит, Россиянын үчүн колдонуп атабыз. Значит, мына Турция менен мамилебиз өтө жакшы, Швейцария менен жакшы, Корея менен жакшы, Испания менен жакшы. Вот ошого чет мамлекеттин инвестициясын биз өтө көп колдонобуз да. Эми республиканы эле карап отура бергенде ал өтө кыйынчылык болот. Мына чет мамлекет менен иштөөдө биз өтө изденебиз, проекттер менен алар бизди мындайча айтканда кызматыбызды жактырат. Мына Япония менен эки жолу жаңы кызматташтык жасап, бир 4-5 миллионго аппаратура берди. Япониянын посолу өзү келип бизге тапшырып кетти. Мына ЮНИСЕФтин координатору Акшанкан деген айым келип туруп бизге төрөт үйүнө чоң жардам берип, мына жылына 2 миллиондон акча берет. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, ремонт сапаты жөн жасаган ремонттон бир нечеси жакшы жагы менен айырмаланат да. Ушундай иштер жүрүп атат. Эми биздин кааларыбыз эми ушу жалпы Кыргызстандын бардык тармактарында ушул цифрализация кирип, экономиканы өнүп турууда, анын сапатын жогорулатууда, жакшы жыйынтык берүүдө ушул цифрализациянын үлүшү өтө чоң десек болот. Бул ийгиликке жетишүүнүн эң чоң, мындайча айтканда, чоң ачкычы болуп эсептелет. Себеби мына азыркы күндө биз балдарыбызды, кыздарыбызды, неберелерди ушул багытка көп терең окутсак, албетте биздин Кыргыз мамлекети дүйнөдө өнүккөн Европа мамлекеттерине жакын 3-4 жылда тез эле жетет деп ойлойм да мен. 2 саатта тартып кетебиз деген жерге келип, жасалган иштерге көз тойбой, кыдырып жүрүп, жарым күнүбүз кеткен тасмага күбө болдуңуздар. Айта кетсек, аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү боюнча алдына ат салдырбаган Кыргызстандын борборунда жок Ноокат аймактык ооруканасынын санариптешкенин көрүп таң каласың. Сиздер күбө болгон телекөпүрө бир топ убакыттан бери өзүнүн жемиштүүлүгүн көргөзүп келет.